Алтынай, Азиз, Бексултан байланышып атат. Араванында бары тынчпы, Бексултан? Асан Арыкбаев Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы Зээндүү балдардын жатак лицейинде кыргыз тили жана адабиятынан сабак берет. Эл агартуучу жыл сайын бул күнү бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, майрамдык салтанатка катышчу. Бирок бул ирет бүтүрүү кечеси жылдагыдай мектеп аянтында өткөн жок. Асан Арыкбаев бүтүрүүчү класстын окуучуларын интернет аркылуу куттуктады. Бул да болсо сыноо. Эч кандай силер мындай чөкпөшүңөр керек. Али көп күндөр мындан бул жагына дагы көп жакшы майрамдар, жакшы күндөр болот. Негизгиси силердин ден соолугуңар балдар. Онлайн тиркем аркылуу окуучуларда бири-бирин куттуктап, республикалык тестүрлөөгө даярдык боюнча ой бөлүштү. Алар кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алгандыгын билдирип, алдыдагы жогорку окуу жайга кадам таштоонун аракетин көрүп жаткандыгын бөлүшүп жатышты. Акыркы кечеси болбой калгандыр. Бирок балким биз эртең жалпы республикалык тестүрлөөдө алтын сертификат алып калышыбыз мүмкүн да. Бул да болсо бул өзүбүздүн аракетибизге байланыштуу да. Сабакты өтөт, анан аны кайра балдар иштеп жөнөтүп атты. Туура ката тапшырмасынчы. Анан ошого жараша кезинде эле балдардын ар биринин бааларын мугалим окуучуларга жеткирип атты. Биз администрация бир жумада бир сөз түрдө мугалимдердин сабактары кандай жүрүп атат, алар канчалык деңгээлде балдарга билимди жеткирип атат, катышуу кандай, анын ар биринен чогулуш аркылуу биз отчет алып аттык. Өзгөчө абал режими киргизилип, мектеп жабылган учурда Баяман Эргешовдун маанайы түшкөн. Бирок өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мектептеги мугалимдердин жардамында аралыктан билим берүү жолго коюлган соң ал жогорку окуу жайга тапшыруу аракетин көрүп баштаган. Биздин негизи кичине маанайыбыз түштү, андан кийин баары жакшы. Эми биздин ден соолугубуз үчүн кылып жатат бардыгы. Биздин эң негизги максатыбыз биринчиден бул ЖРТ сынагын ийгиликтүү тапшырып алуу жана өзүбүз эңсеген кесиптин ээси болуу да. Ал эми мен өзүм геология тарапка тапшырайын деп атам, геолог болуу. Мектепте иштеп аткан баягы мугалимдер ар түрдүү жаштары бар, баягы жашы кичине улгайып калгандары бар, пенсия курагындагылар бар. Ошол мен ойлойм, ошол пенсия курагындагы мугалимдер үчүн кичине алар дагы кичине кыймылдап, баягы технологияга кызыгып, баары бир балдарга интернет аркылуу маалыматты жеткириш керек. Онлайн сабак өтүп аткандан кийин ошол жагынан кичине пайдасы дагы барбы деп ойлойм. Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы Зээндүү балдардын жатак лицейинде быйыл 101 окуучу 11 класста, ал эми 160ка жакын окуучу 9 класста аяктайт. Кыргызстан боюнча 59 миңдей окуучу 11 классты, 104 миңге жакын окуучу 9 классты бүтүрөт. Ошондой эле окуу жылы 30 майда аяктайт. Бул жылы мамлекеттик экзамендерде болбой турганы кабарланган. Окуучуларга буга чейинки жетишкендиктерине карап баа коюлат. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, Уларбек Мужуриев, жаңылыктар.